Жогорку кеңештин 6-чакырылышы мөөнөтүнөн мурда эле ишмердүүлүгүн токтотпосо, келерки шайлоо күз айларында өтүш керек. Бул көрүнүш саясий күчтөрдүн, саясий партиялардын ордунан козголуп, бири-бири менен биригип, алдыдагы шайлоого даярданышына шарт түзүп жатат. Албетте, эксперттердин билдирүүсүнө караганда, бүгүнкү шайлоо системасы кандайдыр бир алдыдагы 7-чакырылышка жаңы күчтөрдүн, жаңы жүздөрдүн келишине шарт түзбөйт деген дагы пикирди карманышууда. Саламатсыздарбы, НТС телеканалынын эфиринде Ар тарап программасы. Аны мен Айбек Бийбосунов алып барам. Урматтуу телегөрүүчү, бүгүнкү коноктор менен анда мен сиздерди тааныштырып баштайын. Биздин биринчи коногубуз Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжаппар Бекматов, биздин экинчи конок Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алмамбет Шыкмаматов, биздин үчүнчү конок саясий ишмер Шенбай Кадырбеков. Урматтуу телегөрүүчү, бизге 4-чү конок катары азыркы шайлоого даярданып жаткан жаңы күчтөрдүн бири саясаттануучу Сейтек Качкынбай да чакырылган. Ал киши азыр бир нече убакыттан кийин кечигип жатат. Бир нече убакыттан кийин биздин катарга кошулуп калышы керек. Телегөрүүчү, биз сизге жаңы парламенттик курамы олуттуу жаңыраарына ишенесизби деген соол салып суроо узаттык. WhatsApp номерибиз аркылуу ооба же болбосо жок деп жооп берип койгонго, добуш берүүгө бардыңыздар чакырабыз. Мындан тышкары, эгер сиздин сурооңуз же болбосо ушул маселе боюнча пикириңиз боло турган болсо, анда 0302 башталган биздин телефонубузга байланышыңыз, анда талкууну баштай берели. Абдыжаппар ага, сизден баштайын деп атам. Азыркы учурда коомчулукта ар кандай пикир айтылып атат да, шайлоо боюнча. Мисалы, жас келер менен азыркы чакырылыш, азыркы парламент тарайт экен, жазында мөөнөтсүз шайлоо болуп кетет экен деп, анан сизден расмий угайын деп атам да. Ушул сөздөргө бир чек койгонго аракет кылып бересизби? Мен кызматым боюнча андай бир пикиримде, андай бир, мен мамлекеттик кызматчымын. Аны ошол субъектиге анын жооп берчү кишилер жооп бериш керек. Негизи план боюнча качан болот шайлоо? Бизде конституциялык мөөнөт, азыркы 6-чакырылыштагы иштеп жаткан Жогорку кеңештин конституциялык мөөнөтү 20-жылдын октябрына чейин иштейт. Азыр кабыл алынган мыйзамдын нормаларына ылайык 20-жылдын октябрь айынын 1-жекшембисине Жогорку кеңештин кезектеги шайлоосу коюлуш керек. Демек, азыркы иштеп жаткан парламенттер аягына чейин мөөнөтүн боло турган болсо, анда октябрда болот шайлоо, Октябрдын 1-жекшембисинде болот. Түшүнүктүү. Алмамбет ага, мен сизге бир суроо берейин деп атам. Мына азыркы учурдагы парламентте түзгөн 6 партиянын 4-өө буга чейинки акыркы парламентте жеңишке жетишкен экен да. Анан коомчулукта ар кандай пикир айтылып, аларга ишенбөөчүлүк азайды деп атат да. Ошол депутаттардын, ушул партиялардын кайра келишине сиз ишенесизби же болбосо өзүлөрүнүн актуалдуулугун жоготтуу күчүн кетирди деп ойлойсузбу? Кайсы партия келет, кайсы партия келбейт, аны шайлоолор көрсөтөт. Алдын ала мындай анализ кылуу азыр кыйын жана туура эмес болуп калат да. Бирок азыркы күнү коомчулукта, мына жалпы коомдо, шайлоочуларда, жумурай журтта ушул шайлоо системасына болгон терең бир капачылык, нааразычылык бар. Биз ал ушул региондорду кыдырганда, бул партиялык система менен болгондо парламентаризм жакшы экен, жаман экен деп көп полемика болгон жок. Полемиканын талаш тартыштын көпчүлүгү ушу партиялык азыркы системада, мына бүгүнкү биз жашап аткан системада партиянын бостору, партиянын төрагалары партиялык коррупцияга жол берип атат. Астыга жалаң байларды, олигархтарды коюп, ошентип эл каалабаган, эл сүйбөгөн, элдин купулуна толбогон адамдар келип калып атат. Биз жаштарды көргүбүз келет, биз интеллигенцияны көргүбүз келет, биз купулубузга толгон адамдарды көргүбүз келет деген коомчулуктун реалдуу бир талабы бар. Ошондуктан мына бул парламентте мыйзам долбоору кирген. Мен киргизген, Мирлан Бакиров киргизген, Жанар Акаев менен Масалиев киргизген. Биздин мыйзамды мына Шенбай Кадырбекович чоң жардам берген, ошо иштеп чыгуугач. Ошол мыйзамдын маңызы боюнча адамдар, шайлоочулар партиянын ичиндеги адамдарга тикелей добуш берсин, фамилиялардын тушуна 3 адамга берсин. Ошентип отуруп, жалпы баягы мягкий рейтинг деп коет, эсептегенде астыга сорулуп чыккан, башкача айтканда элдин элегинен өткөн, элдин купулуна толгон, ушу эл ыраазы болуп, эл батасын берген азаматтар келип парламентте болсо, балким парламент мындай эмес, күчтүүрөөк, мыктыраак, анан профессионалдуу бир эл өкүлү болуп иштеп берет эле деген талап бар да. Анан тилекке каршы ал мыйзам үчөө тең азыр күн тартибине коюлбай атат. Ар кандай рычагтар менен бул мыйзамды өткөрүүгө мындай кызыктар болбогон, таасирдүү күчтөр болуп атат да. Ал эми оркоюп эле көрүнүп турат. Бирок Ким таасирдүү күч? Эми ошол жетектөөчү коалиция, көпчүлүк
же болбосо баягы мыйзамды долбоорун сунуш кылгандар азчылык болуп өтпөй калып атпайбы, же болбосо мына жерлерди кыдырып көрсө, социальный опросторду жүргүтсө, жумурай журттан мындай сурап кулак төшөсө, элдер партияга берсин, бирок партиянын ичиндеги адамдарга тикелей берели деп атат. Врачтар келсин, мугалимдер келсин, биз олигархтарды каалабайбыз деп. Азыр бүгүн болсо ошол ким көбүрөөк акча берсе, ошо партиянын босстору аларды астыга коюп, ошолор келип калып атат. Анан эми эчтеке бул менюдай да. Эчтеке жок болсо, ошол болгон партиядан айла жок шайлайт экенсиң, баары бир ошолор келип калып атат. Ошондуктан партиялык тизмени түзүү вазыйпасын партиянын лидерлерине эмес, элге бергиле. Партиялык тизмени биз түзөлү деп атат. Ким өтөт, ким өтпөйт, биз анықтайлы деп анан шайлоо комиссиясы компьютер менен эсептеп коет. Бул практикада дүйнөдө өзүнүн жакшы жемишин берип атат. Мисалы үчүн Германияда, Прибалтика мамлекеттеринде, мына Украина ошого тиги өтөбүз деп Зеленскийдин эң биринчи жеңишти камсыз кылган бир 5 убадасы болсо, 5 убадасынын бири ушул элита алмашсын, жаштар келсин, биздикиндей да, коомдун талабы уйкаш болгон. Мен сөзсүз түрдө мягкий список деп коет, мунун жумшак аты, анан преференциалдуу деп баягы илимий аталышы. Мен жумшак списокты алып келем деп. Керек болсо Порошенко экөө баягы чоң дебатка чыкканда Порошенкону бурчка такаган. Сен мягкий списокко макул болгонго духуң жетпейт депчи. Анысы кандай? Мягкий список деген бул адамдарга эркиндикти берүү, шайлоочуларга өзлөрүнүн каалоосун, өзлөрүнүн азаматтарын шайлап алууга мүмкүнчүлүк берүү. Анан бул жанагы айтып аткан регионалдык өкүнчүлүк болбой атат, биздин региондун кызыкчылыгын колдогон, биз сүйгөн адамдар болбой атат деген дагы реалдуу талап ошондон келип чыгып атат да. Эгерде шайлоочулар тикелей фамилияга, адамга добуш берсе, албетте ошол региондун кызыкчылыгын колдогон региондун дагы өкүлдөрү, регионалдык лидерлер пайда болмок, жаш лидерлер пайда болмок. Акча эмес, олигарх эмес, тескерисинче интеллигент, элдин батасын алган азаматтар келмек. Түшүнүктүү. Мына мен сиздерге дагы бир суроо берейин деп атам. Мисалы кыла турган болсок, азыр коомчулук бир гана шайлоо эмес, ошол парламентке кире турган адамды тандагысы да келип атат да. Кимдин келишин өзүнүн элегисинен өткөргүсү келип атат. Ошол эле учурда коомдук ишмерлер, ар кандай өкүлдөр, депутаттар өзлөрү дагы ушул боюнча мыйзам долбоорун сунуштап атат, бирок такыр суу кечпей атат да. Шемек агай, эмне себептен деп ойлойсуз? Ким кызыктар? Кызыктар болсо эмнеге кызыктар болуп атат? Эгерде бүгүнкү мыйзам ошо өз калыбында жаңы оңдолгондон кийин өз ушундай калыбында калып калчу болсо, бүгүнкү жогорку кеңеште турган депутаттар башка партиянын аты менен баары келишет. 80%. Мүмкүн жаңы адамдар келип калышы мүмкүн, башка жаңы адамдар, бирок көпчүлүгү биздики көрүнүп калды да. Бул партиядан болбосо экинчи партияга өтүп кетет. Бир кишинин тилин табап дагы келе берет, туурабы? Баары келишет. Ошондуктан бүгүнкү мыйзам негизи жаңы парламентти жаңылтатат дегенге алыс болушубуз керек. Мен башка маселеге көңүл бурат элем. Шайлоо дегендин түшүнүгүнө бир кичине көңүл буруп койсок. Шайлоо эмне үчүн ушул институт шайлоо пайда болду? Биздин конституция боюнча биз демократиялык мамлекет болгондуктан кийин бул эл башкаруу мамлекети деп эсептелет. Бийлик элдин колунда. Шайлоо аркылуу ал өзүнүн бийлигин мамлекетти башкаруу үчүн президентке өткөрүп берет. Бюллетенге өзүнүн оюн айтып туруп, анан президентке өткөрүп берет. Ошентип ал өзүнүн бийлигинен ажырап президентке өткөрүп берет. Мыйзам чыгарчу өзүнүн бийлигин 5 жылда бир жолу депутатка өткөрүп берет, шайлаган депутатына. Ошентип конституциянын экинчи беренесинде так жазылган. Шайлоочу өзүнүн бийлигин шайлаган депутат аркылуу өткөрөт деп. Шайлаган жогорку кеңештин депутаты артынан өткөрөт деп турат. Так жазылган. Демек, жаңы муун келеби, мурунку кишилер келеби, ким келерин эл чечиш керек өзүнүн добушу менен. Өзүнүн добушу менен. Бүгүнкү мыйзамда эмне деп айтылып турат? Жок. Мындайча айтканда, силер чечпейсиңер, партия чечет. Силер партияны шайлагыла. Бюллетенде талапкерлердин ысымы эмес, партиянын ысымы болот. Силер партияны тандагыла, а партиянын ичинде кимдерди депутат кылат? Партиянын лидерлери чечет деген система менен шайлоочулардын элибиздин укугун алып койгон. Жокко чыгарып койгон. Мүмкүн мен барлык дайым айтып жүрөм, мүмкүн Кыргызстан биринчи акыркы мамлекет өзүнүн шайлоочулардын укугун алып койгон. Мына Алмамбет чыркырап өзүнүн коллегалар дагы жанагындай сунуш кылып атышат. Эл шайласын. Эл тандасын. Жаңы муун болобу, жаштар болобу, мурункулар болобу, эл тандасын. Бюллетенде деген эмне бюллетен? Бюллетен бул шайлоочунун жазуу түрүндө чечими.
бюллетенде ким жазылса, мен шайлоо түрүндө мен ушуну шайладым дейт. Эгерде социал демократиялык партияга добуш берсе, эгерде Атамекен партиясына добуш берсе, залда ошо партия отуруш керек. Бүгүнкү парламентте отургандар өзлөрүнөн айтып атат, эл депутатымын деп. Уятта, эл депутаты кайсы убакта боло аласың? Эгерде сен элдин батасын алсаң, элдин добушун алсаң, бүгүнкү 120 депутат бирдөө дагы элдин добушун алган жок. Мына ошондуктан эл өзү чече албай калгандыктан кийин, бирок парламентке алып келиш керек болгондуктан кийин, бул мандат товар болуп калган. Товар болуп калган. Тизмеге кайсы орун алыштын өзүнүн баасы болуп калган. Ошондуктан бүгүн айтып атабыз, олигархтар келип калды, тиги келип калды деп. Бул мыйзамдын табигатына жараша ушундай жол берип койдук. Ким канча акча төлөсө, ошого жараша өзүнүн орду бар. Жанагы квота болбочу болсо, вообще башынан аягына чейин жалаң бизнесмендер болмок болчу. Мына ошондуктан товар болуп калгандан кийин, аяка бүгүн мандатты элдин батасын албай, партиянын лидерине жакын болуп, ошого акча берген адамдар биз өтүп келгенге умтулуп туруп, бүгүн элдин укугун барбы жокпу тебелендөө көңүл бургусу келбей атат. Ошо тизменин артынан жашырынып отуруп кайра келгиси келип атат. Бул бир күч, парламенттин күчү. Экинчи күч, бул эмне болсо дагы конституциянын гаранты, элдин саясий укугунун гарантын бере турган бул президент. Ал эң негизги түрдө эгерде өзүнүн элинин конституция жазылган укугу болчосо, ошону талашып, ошону ордуна коюш керек. Эгерде эл өзүнүн укугунан, шайлой турган укугунан ажырап атса, депутаттарды шайлай албай турса, ошону ордуна алып келе турган президент. Демек, ал дагы өзүнүн сунушун жасаш керек эле. Кокуй, парламенттегилер, бюллетенде тиги талапкерлердин ысымы жазылсын. Эл көрсүн кимди партиялар алып келип аткан. Добушун берсин. Ким кайсы очередте болот, эл чечсин. Партиянын лидерлери чечпесин деген ушундай чечим болуп калганда, жана товар жоголуп калат. Сен 200-100 миң доллар бергени менен эл сени болсо, добуш бербей койчу болсо, артында калып каласың. Мына ошону оңдомойун. Биз болсо ушундай системаны калтыргандан кийин, элибиздин тиги укугунан ажыратып койгондон кийин, Кыргызстандын келечекте парламентке жаңы күчтөр келет, эл тандаган кишилер келет, эл депутаты болот дегенден алыс болушубуз керек. Реалдуу эмеспи бүгүнкү система менен? Бүгүнкү система биз ажырап калдык. Тилекке каршы биз эң негизги нерсени унутуп атабыз, саясатчылар көп мындай азыр талашып атпайбы? 9% тегерегинде, тияк дегенде, бул партия келет экен, тиги партия келет экен деген сөз мындай прессада да болуп атат. Өзүнчө даже социальный опрос кылып, бул партия келет экен деген агитация уже башталды. Бирөө да эстеп койгон жок. Эл чечеби же ошо партиялар чечеби? Эл вообще сыртта калды. Эгерде жанагы мыйзамды окуп көрсөңөр, активно избирательное право деп бекерин айткан эмес. Эң активдүү избирательный укук кимде? Элде. Жанагы талапкерлер бул пассивдүү. Эл кандай чечсе, сен пассивдүү, ошондо депутат болосуң же болбой каласың. Даже конституциялык закондо жазылган. Эң биринчи киши бул шайлоочу. Биз шайлоочуну бүгүн сыртка таштап койдук дагы, алдыга башка саясатчыларды, саясий лидерлерди саясатты алдыга чыгарып койдук. Укугун тебелеп койдук. Ошондуктан Кыргызстанда канчалык, эгерде ушул принципиальный эл чече турган, эл тандай турган элдин укугун ордуна алып келе албасак, эч качан оңдой албайбыз дагы. Жаңы муундар келбейт, жаштар да келбейт. В общем, негизи бүгүнкү парламент кандай болсо, ошондой парламент эле кайра келет. Түшүнүктүү. Жапыр ага, жанагы 9% босоо боюнча азыр мен сизге суроо берейин деп атам да, пикирлер эки түрдө болот. Мисалы, колдогондор албетте бул саясий күчтөрдүн биригиниште чоң айланыстардын түзүлүшүнө алып келет деп атат. Ал эми экинчи тарап болсо, бул шайлоого кирейин деген жаңы күчтөрдүн жаштарды баягы башкача саясаттан такыр алыстатат деп атат да. Анан сиз кандай ойлойсуз? Эмне болгон сан бул? Эмнени өзгөртөт? Эми эсиңиздерде болсо, эгемендүү Кыргызстандын тарыхында, кыска эле тарыхында бир нече биз шайлоо системасын өткөргөнбүз да. Мисалы, азыр мына коллегам айткандай эле бир мандаттуу округдардан шайланып келгенде, эсиңиздерде болсо, жалаң эркектерден турган парламент болуп калган. Аны эсибизден чыгарбашыбыз керек. Бул пропорционалдык система жөн жеринен келип калган жок да. Ар бир башка улуттун өкүлдөрү келбей калган, жаштар келбей калган ошол убактарда. Ошон үчүн анан ушундай системаны тандалган. Эми бул дагы бара-бара көч түзөлөт дегендей, мисалы 2-3 шайлоо системасынан келип азыр бүгүнкү күндө турабыз. Эсиңиздерде болсо, 10-жылы 5%дык өтүү порог бар эле.
босого барды, шайлоо босогосы барды. Кийин 15 жылы 7% шайлоо босогусунан өтүп азыркы парламент иштеп атат. Ушул эле парламент ошо 9%га алып келген. Мурда мен эсимде бар, 5-чи чакырылышта ушул 10% киргизилген саясий күчтөр болгон, 9% киргизген саясий күчтөр болгон, бирок өткөн эмес парламенттен. Ушул азыркы 6-чы чакырылышта иштеп аткан парламент ошо 9%га алып барды. Мунун мындай бир жакшы жактары, минус жактары, плюс жактары бар деп мен жеке пикиримди айтам. Бул биринчиден ошол саясий күчтөрдүн мындай биригишине. Баягы бизде кичинекей мамлекетпиз дейбиз, мына азыр 300ге жакын саясий партияларыбыз бар. Алардын күчү деле мисалы ар биринин күчү өз-өзүнчө болгондо, баягы күч биримдикте дегендей, бирикте ирилешкен саясий партиялар болсо, коомдо бир кадыресе күчү болот. Ошон үчүн ушу партиялардын ирилешине, менин түшүнүгүм боюнча ушу партиялардын ирилешине алып келчү ырычак ушундай норма болгон. Көрүп көрүшүбүз керек. Мисалы 10 жылы 5 саясий партия ошол 5% пароктон өтүп келген болсо, мына 15 жылы 6 саясий партия өтүп келди. Алардын алган добуштарын азыр процентке айлантып көрсөк, ушул эле 4-5 партия өтмөк экен. Азыркы бүгүнкү күндө дагы ошолордун эле добушун алып карасак, 4 же 5 партия өтмөк экен да. Демек 7 менен 9-дун көп деле айырмасы жок экен. Көп деле айырмасы жок. Мисалы 3 миллиондон ашуун 3 миллион 300 миң шайлоочу бар бүгүнкү күндө. Алардын 2 миллиону шайлоого келип берсе, мурдагы шайлоолорго мына 1 миллион 600 миң, 1 миллион 700 миң шайлоочу келип жүргөн буга чейинки. 2 миллион шайлоочу келген убакта, эгерде 9% менен барса, 180 миң добуш болот. 9%дык порог 180 миң болот. Ал эми 7%дык болсо 140 миң болот. Бул 40 миң шайлоочу, 40 миң добуш. Ошол азыр айырма 40 миң добуш. Көп да бирок 40 миң добуш деген мисалы. Жок, мен эми аз деп аткан жокмун. Ал бир добуш да көп шайлоо мезгилинде. Мен айтып атканым, буга чейинки алган ата мекендин добуштары деле ошол 140-150 миңдин тегерегинде болгон. Буга чейинки алган 10-жылкы шайлоодо дагы, 15-жылкы шайлоодо да. Демек акыркы эки партияда эгер 9 болгондо ата мекен бүгүн жогорку кеңеште отурмаган эмес, туурабы? Отурмак эмес. Жакындап токтомок да. Түшүнүктүү. Алмат ага, мен сизге мына бир суроо берейин деп атам да. Азыркы система боюнча мисалы мына Абжапар ага айтып атат, мурда деген аял заты келген эмес, жаштар келген эмес деп. Макул дейли, 6-чы чакырылышка аял заты келди, кандайдыр бирден келди, жаштар келди, бирок жалпылап карай турган болсок, элдин азыркы парламентке болгон сүйүүсү, ишеничи өзгөрүп кеткен жок да. Биз жана сунуш кылып аткан жумшак список деп атпайсызбы? Адамдар өзлөрү тикелей фамилияларды шайласын деп. Ошол системага дагы аялдар келе турган нормаларды кийип койсо болот. Ошол эле системада фамилияга добуш берет, бирок эң көп алган аялдар баланча тикүнчө аял болуш керек деп эле нормага бекем жазып койсо, анда деле аялдар келет. Мында эми арулуттар, жаштар деген бар, көбүнчөсү артка болуп коюп эле. Ар бир үчүнчү адам аял болуш керек деген так норма бар, ошон үчүн багы аял заты келди. Башка улуттарды артка коюп коет, жаштарды артка коюп коет, жалпы 120-нын баланча проценти жаштар же башка улуттар деп андан кутулуп кетип атат да. Мен айтайын дегеним, 9% болобу, 7% болобу, 5% болобу, азыркы эле күчтөр эрежеге жараша өзлөрүнүн эбин таап алат. 5% болсо деле көп партия менен келет, 9% болсо аз партия менен келет. Эшенбек Кадырбекович айткандай, ушул эле жүздөр, ушул эле өңдөр кайра баягы акчанын күчү менен, таасирдин күчү менен келип калат. 9 кыласыңбы, 5 кыласыңбы, 7 кыласыңбы, жалпы шайлоочуга баары бир. 9бу, 7би, 5би бул партия лидерлерине кызыктыр, 9, 5, 7 болгон. Жалпы шайлоочуларга кызыксыз, анткени ошол эле жүздөр же 5ке бөлүнүп келет, же ошол эле жүздөр 3кө бөлүнүп келет. Бул жерде ток этер жери элдин өзүнө укукту бериш керек. Бол адамдар парламентке келүүгө бизге укук бергиле деп элге ме койгула, ала койгула. Силер конституцияда ошол бийликтин туткасы силер чечкиле деп элге берсек, анан эл аныктайт. Же болбосо 5 кылабызбы, 7 кылабызбы, 9 кылабызбы, эл өзү аныктабагандан кийин ал фокус сыяктуу эле да. Ушул эле азыркы эле эркулдар мына 5 десе деле 5ке бөлүнүп келип калат. 9 десе 3кө бөлүнүп келип калат. 7 десе 5ке бөлүнүп келип калат.
мына азыркы социалдык түйүндөрдү карасаңар, мына азыр партия түзүлдү, жаңы партиялар түзүлдү, бийликчил деп атпайбы? Ошолордун списогун карагыла. Кечээки СДПКда башкада жүргөндөр уже баягы ар жакка өтүп, бер жакка өтүп өзүнүн ылайыгына карап атышат. Ол таптатына кайла тизилип, биз баланча менен барабыз деп идеология бир баалуулуктар боюнча сөз жок. Биз могу менен келебиз. Болду, кол алыштык, сүйлөштүк, партиянын жетекчилери батасын берди деп, ошого эл да көнгөндөй болуп калды да. Түшүнүктүү. Ушул эрежени каршы эткизип белин сындырыш үчүн жанагындай кардиналдуу сунуштарга барышыбыз керек. Мен бөркүмдө ишенем. Бунда болбосо, кийинкиде эл талап кылып отуруп, бул өзлөрүнүн укугун эл баары бир алат. Эгерде мында болбосо дагы баары бир бул өзлөрү шайлай турган укугун акыры эл алат. Түшүнүктүү. Азыр бизге байланышка чыккан телекөрүүчү бар экен. Урматтуу телекөрүүчү, эгер бизди угуп аткан болсоңуз, сурооңузду uzata берсеңиз болот. Алло. Алло. Угуп атабыз сизди. Алло. Урматтуу телекөрүүчү, кулак сизде. Мен Караурадан, Таластан аман деген. Мен да бул Шыкмаматов мырзага кошулам. Ал парламентте жаңыруу деген ишенбейбиз, эч ким ишенбейт буга. Дагы баягы акчасы көп шулуулар келет. Ошо менен Кыргызстанды жок кылат, алат. Такатары болду. Урматтуу телекөрүүчү, бирок сиздин байланыш үзүлүп калды, бирок сиздин сөзүңүздүн төркүнү түшүнүктүү болду окшойт. Азыркы эле парламенттин курамы боюнча айтылган кезектеги миңдеген сын пикирлердин бири болду окшойт да. Азыр бизде чакан жарнамалык түрмөк бар экен, андан кийин талкуубузду улантабыз. Бизге азыр жарнамалык түрмөктөн кийин 4-конок катары келген Сейтек Качкынбай келди. Ага жарнамалык түрмөктөн кийин биз сөз беребиз. Бизден алыстабай туруңуз. Урматтуу телекөрүүчү, сиз НТС-тен ар тарап программасын көрүп жатасыз. Биз бүгүн алдыдагы боло турган парламенттик шайлоонун алкагында талкуу уюштуруп жатабыз. Сейтек ага, сизге азыр дароо сизди талкууга кошоюн деп атам. Мисалга турган болсок, коомчулук, шайлоочулар кандайдыр бир деңгээлде бүгүнкү саясатчылардан, азыркы депутаттардан тажагандай мааниде болуп калыптыр да. Анан сиздер жаңы күч катары азыр өзүңүздөр сунуштап атасыз. Анан коомчулук үңкүрдүн аркы бетиндеги бир жарык катары көрүп атат да. Сиз укпай калдыңыз окшойт. Ишенбай азыр чыккан бир дагы жаш, бир дагы күч бүгүнкү система менен жогорку кеңешке келе албайт деп айтып атат да. Анан ушул боюнча сиздин пикириңизди угайын деп атам да. Преференциалдуу система. Ушу жаштар келе албайт деген болуп атат, кандай? Преференциалдуу анан жаңы күчтөрдүн келишине мына бүгүнкү система келишине абдан оор жада калса келе албайт деген пикирлер айтылып атат. Ооба, туура айтасыз. Азыр негизинен чоң биринчи тоскоолдук бул системдик тоскоолдук да. Мындайча айтканда, азыр шайлоо кодексиндеги босого 9% деген босого сөзүнүн ачыгы бул аябай чоң да. Бул деген мурдагы шайлоолорду алып карай турган болсок, мисалы 5%га жетпей 4,18 деген проценттер 150-нин тегерегинен өтпөй калып атат да. Бул эми элестетип көрүңүз, буга да 4% кошкондо бул 200 миңге жакын добуш болуп калат. Канча деп эсептедиңиз? 190 миңге жакындаттыңыз, 180 миң. 180 миң деген бул 2 миллионга чыкты. Бул оюнчук эмес да, мындайча айтып карап көрөйлү. Бул деген нерсе Нарын облусу менен Талас облусунун калкын бириктирип эсептесең дагы шайлоочуларынчы ушул санга жетеби жетпейби деген суроо бар да. Бирок ошол эле учурда кайсы бир райондо айталы, түштүктө Кара Суу же болбосо Жалал Абадтын Сузагын алып карап көргүлө. Ал ошол эле бир эле райондо электорат ошого жакын болуп калат да. Мындайча айтканда, бул биринчиси бул босого шайлоо кодексиндеги тоскоолдук, бул кыйындык болуп атат. Анан экинчиси, негизгиси себеби эле ушул да. Бизге тоскоолдук боло турганчы, эгер жаңы күчтөр келе турган болсо. Анан кийин арийне бул жерде эгер ушул системага алып кала бере турган болсо, анда биз бунун келечеги кандай болот, биз дагы божомолдош абдан кыйын болот да. Себеби дегенде жаңы күчтөр анда аргасыздан өзүбүз эле айтып аткан дагы бир олигархтар менен дейбизби, же болбосо олигарх эмес дейбизби, кыскасы башка бирөөлөр менен астынан өтүп чөгөлөп, ушунча бизге бир квота бергиле деп сүйлөшүүгө Айла жоктун айынан. болушу деле мүмкүн да. Бул деген себеби дегенде бул жасалмада 9%. Биз максатыбыз азыр партияларды бириктирип, ар жерден ызы чуу болбосун деген максатты коюп атышат да негизичи. Бул аны үчүн сөзсүз эле бул босогону 9%га коюштун кереги жок да, мисалычы.
анда биз бир идеянын же бир кайсы бир платформаны, кайсы бир программанын тегерегинде бириккиле, анан кийин парламентке баргыла дей тургандай биз шарт түзсөк, ошо деле жетиштүү болмок да. Сиздин оюңузча биздин шайлоочулардын санын эске алып, бүгүнкү абалды эске алып туруп канча пайыз болуш керек деп ойлойсуз болсо? Негизи эми идеалдуусучу 3% болсо негизи жакшы болот эле да. 3% болгондо бир 70-80 миң добушу бар деле партия бир ал жерге өзүнүн 3 адамын алып кирип алса деле парламенткечи жакшы болот эле да. Ал себеби дегенде ойлоп көрүңүз, эми 170 миң кишинин добушу мисалы азыр 8,2% болуп калган үчүн өтпөй калса, бул не деген ысырапкорлук бул? 170 миң кишинин кредити, ишеними бул абдан мындай чоң риск да, чынындачы. Буга окшогон нерсе алыскы перспективада мындай көчөдө калып кете турган болсо көпчүлүгү нааразычылык туулуп, бул тополоңго алып келип, саясий кайра бейстабилдүүлүк алып келиши мүмкүн да. Мисалы айталы, ошол эле 3 киши парламентке кирсе, ал парламенттик көпчүлүккө кирген учурда деле чоң погода кыла албайт, бирок ал жерде өзүнүн оюн, идеясын, коомдун бугун ошол жерден айтып турса, бул кайра мындай жакшы болмок да. Шем агай, азыр жанагы 9%-дык көрсөткүч партияларды, күчтөрдү бириктирет дегенге сиз каршы экениңизди билем. Анан мүмкүн болсо түшүндүрүп бериңизчи. Мен кайра өзүмдүн позицияма келейин, башка сөздү буруп турайын мен дагы. Шайлоочу жөнүндө. Кайра бир жолу эстетип коеюн. Өзүнүн мыйзам чыгарчу укугун шайлоочу шайлаган депутатка өткөрүп берет деп турат, туурабы? Демек, шайлоочу тандап шайлаган депутатка өткөрүп берип атат. Залда ким добуш берип, ким чечим кабыл алат? Партия эмес, депутаттар. Ошо депутаттар көз каранды болбосун партияга деп туруп, императивный мандат дегенде киргизген. Керек болсо өз оюн кетирбей, каалашынча добуш берсин деп. Ошентип депутаттын парламенттик мамлекетте депутаттын статусу өтө чоң болуп калган. Ал өкмөттү формировать этет, тиги чечимдерди кабыл алат. Мына бүгүн пенсиянын маселеси боюнча социальный фонд мыйзам алып чыкты. Бүт жанагы 45 жашта чыккандар, бүт льготалардын баарын жокко чыгаралы деген сунушту тиги алып келип берет. Маселени ким чечет? Партиялар чечкен жок, депутаттар добуш менен чечип атат. Демек, депутат эң негизги күч болуп атат, туурабы? Партия эмес. А биз 9% жөнүндө сөз болуп аткан эмне деп атабыз? Ушу партиялар чогулса, партиялар укрупнение болсо, партиялар тигиндей болсо деп оюбуздун баары эле партия. Ошо чогулган партия туруктуу болуп туруп, туруктуу өкмөт түзсө деп деле унутуп койдук. Шайлоочуну унутуп койдук, и депутатты унутуп койдук. Эми дагы эсепке, мына сиздин айткан эсебиңизге 182 миллион катышса, 180 миң шайлоочу добуш берсе, ошо партиянын шансы бар депутаттардын мандатын алганга. А эгерде 179-175 миң шайлоочу добуш берсе, 9%-дан өтпөй калса, ошо 175 миң шайлоочунун укугу тебеленип атпайбы? Ал өзүнүн өкүлү жок болуп калып атпайбы? Нарында 117 миң шайлоочу болуш керек. 115 бе, 117 миң шайлоочу. 105 миң тегеренде талас. Ойлоп көргүлөсүз, 170 миң шайлоочу добуш берген шайлоочулар өзүнүн өкүлүнө ишенип туруп, ушулар барып туруп мен өкүлүм болсун десе, аларга мандат бербейт. А силер 9% өткөн жоксуз деп. Алардын конституциялык укугун каяка жоготуп атабыз? Ошондуктан мына 9% болсун, 3% болсун, 4% болсун деген мындай соодага мен түшүнө албайм да. Конституцияда четко айтылган. Шайлоочу өзүнүн укугун шайлаган депутатын өткөрүп берет деп. Демек, 3%, 4%, 5%, 9% деген сөз жок болуш керек. Бир гана порог болуш керек. Бир мандаттын баасы бул 26-27 миң шайлоочу баасы. Жана шайлоочуларды 120-га бөлгөндө канча болор? Мына ошону ким өтсө, бир депутат болобу, 2 депутат болобу, ошонун өкүлү парламентте отуруш керек, талашыш керек. Эл тикелешет. Үнү жетиш керек. Анан Алмамбет жана бекеринен регион жөнүндө сөз айткан жок да. Бул дагы экинчи чоң маселе да. Мисалы, ар бир регион өзүнүн шайлоочуларынын санына жараша парламент өзүнүн өкүлү болуш керек да. А бүгүн кээ бирде мурунку созывда эсиңизде барбайбы? Бир райондон 14 депутат, а Килейген Чүй районунан 9 гана депутат болгон. 5 депутат Ысык Көл областынан болгон. Ушу системаны да жоготуш керек. А эмне бүгүн тиги биз кээ бирлер айтып атат, понятно, регионализмге алып келет деп. Парламент регионализм болуш керек. Ар бир региондун ат башы болобу, алай кууда болобу, ошонун үнү жетиш керек парламентке. Өзүнүн өкүлү отуруш керек. Анан бүгүн ким талашат? Мына бүгүн
биз жана жаштар келсин, жаңы муундар келсин деп атабыз. Кеп анда эмес, жаштар, жаңы муундар эмес, кеп аялдар келип, жанагы башка улуттар келет деген сөздөргө мен түшүнө албайм да. Парламентте Кыргызстандын тагдыры чечилип атат. Ар бир адамдын тагдыры чечилип атат. Тоолуу шартта жашап аткан адамдар, булар башка шартта, биологический износ деп коет. Ошон үчүн алар 45 жашта пенсияга чыгып атышат. Жок, муну жоготолу. Акчабыз жок деп атат. Жоготолу деп атат. Бүгүн ошо жаштар, бүгүнкү барлык парламенттерден, мурунку тарыхый парламенттерден эң жаш парламент бүгүнкү парламент Созов. Эгерде орточо жашка алып келген эң жаш парламент. Ошолор мөңгүнү талкаласын деген добушун, Лысый менен Давыдовдун добушун берген. 100 миллион бекер берип аткан доллар акчаны Казакстандан кереги жок деп денонсация кылган. 37 миллион карыз Россияга карызбыз, денонсация кылган. Кумтөр маселеси боюнча бир ооз ачкан жок. Жап-жаш жаңы муундар келген азыркы парламент. Ошондуктан кеп жаштар келет, аялдар келет деген эмес. Менин тагдырым чечип аткандан кийин, мамлекеттин тагдырын чечип аткандан кийин, менин ишенимди алган адам парламентке келиш керек. Менин ишенимди алган, менин укугум, менин добушум талаада калбаш керек. А биз болсо бүгүн 179 миң шайлоочунукун талаага таштап коюп атабыз. Жөн эле тебелеп коюп атабыз. Саясий эме керек деп. Укрупнение болуш керек, өкмөт туруктуу болуш керек деп. Жетаган эмне кошуп койдуңуз? Эми неги кандай десем, бир минималдык болсого болуш керек. Негизичи бул 3 болсо башаламан болбой, кайсы бир мааниде баары бир биз партиялык система деп аткандан кийин алар бир платформанын негизинде биригип кайсы бир босогону ашып өткөнгө аларда да бир мотивация болуш керек да. Негизи бул 3% болсо болбойт дегенде ошо 5 негизичи. 3 болгондо дагы ошондо бая айтып кеткендей бир 9% эгер 180 болуп аткан болсо, буну 3кө бөлсөк канча болуп калып атат? 60 миңдей киши мындай электораты бар болсо, ошол партия ал жерге бир 3-4 адамын алып кирип кетип атпайбы? Бул деген нерсе максималдуу коомдун азчылыктарын дагы эске алат деген нерсе да. Мындайча айтканда, демократиянын дагы эки тиби бар. Бирөөсү бул мажоритардык, бул президенттик сыяктуу, ал жеңсе дасторкондун үстүндөгү жиликтин баарын алып кетип калат. 51 болгон үчүн 49%ды ыйлатып коюп атат. Эгер парламентаризмдин жакшы жагы бул, ошол дасторкондун үстүндөгү 12 жиликти баарын алып кете албайт да. Ошонун макул бир 8 жилигин жесе дагы 4-үн оппозицияга берип, дагы бир бөлүгүн жетпей калганын, кабыргаларды мисалы жок дегенде дагы бир оппозицияга бир 3% алгандар жеп, мындай ынтымактуу болуш керек да. Бул ошол проблеманы чече турган нерсе булчу. А болбосо аз биз 9 дей турган болсок, мындай карап туруп татыктууларга деле керек болсо кабырганы да бербей коюп атабыз да. Жаш балдар мисалы Кыргызда деле барбы? Жок дегенде кичине балдар кабырга жейт, кичине куйруктун учун жейт дегендейчи. Олигархтар жыргайт да. Мындайча айтканда, баардык дасторкондун баарын эле биз алып алабыз деген нерсе бул мүмкүн эмес нерсе да. Кызык, 350 округтан келген депутаттар легендарлуу деп аталган. Корккон эмес Советтер Союзу болгондо. Ошондо орто эсептен 9 миңден шайлоочулар, мен Бишкектен шайланган 9 миң шайлоочу болчу. Ушулар келип туруп чечим кабыл алган. Мамлекетти эгемендүү кылганга, декларация алганга, бүт туруктуу закондорду кабыл алганга 350 депутат талашпай, Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн. Устуканды талашпай биякта жанагындай 12 устукан болсо кантип бөлүшөбүз дегенде. Ойлоо, мен ал депутатка ойдо да жок болчу. А биз бүгүн болсо ойлонайын, столдо устуканды бөлүштүрөлү. 5% менен келсек, асыраак бөлүшкөнгө устукан жетип калат. 3% менен келсек, талашып калабыз деген ойду айтып атат. Ойлонайын, бул кандай саясат? Түшүнүктүү. Алмат ага, азыр неске бир суроо берейин деп атам да. Мисалы, азыр мен жашмын, көп нерсени балким сизчелик түшүнбөйм да, анан мага түшүндүрүп бериңизчи. Мисалы, мына коомчулук айтып атабыз. Мисалы, 9% түшүрө турган болсок, татыктуу адамдар келет. Татыктуу адамдар болбосо да мына Ишенбай ага айтып атат. Шайлоочу өзү шайлаган адам келет. Элдин үнү угулат деп атат да. Анан ушундай эле ойду мен ойлоп атам. Өйдө жакта отурган адамдар деле эми жакшы адамдар, элдин адамдары келсе, жакшы чечимдерди кабыл алабы деген өлкөнүн өнүгүшүнө шарт түзүп турган. Анан эки жактан каалап атса, эмнеге өзгөрбөй атат да? Мен ушуну такыр түшүнбөйм да, такыр эле. Бир тараптуу монетанын эки жагы бар дегендей да. 5%, 3%, 9% бул мен үчүн жеке принципиалдуу эмес. Мен дагы бир жолу айтам, 3% болсо дагы, 5% болсо дагы, ушул эле олигархтар партияларды түзөт, 3%-ти бир олигарх алат, болгону арзан чыгым болот.
5% башка олигарх алат, анда да арзан болот, болгону ушул эле жүздөр башка жолдор менен келет. Жана айтып аткан жаштар, башкалар кайра сыртта калып калат. Системаны өзгөртөлү деп. Токот эрежерин айтканда, мына Ишембай Кадырбекович айткандай, адамдарга ушул укукту берели. Олигархтар эмес, партиянын лидерлери эмес, силер чечкиле. Ким болсун, сурагыла, элден сурайлы. Аксакалдар айтат го, элге чыгалы деп. Элге чыгып, элге ортого салалы. Кимди каалайсыңар? Мына 120 фамилияны атагыла, силер айткан адамдар болот деп. Ошондо анан биз айткан купулга толгон, бата берген, жаш дейбиз, регионалдын өкүлү дейбиз, баары келет. 3 десе, мен силерге гарантия берем, схема деп коет. 3кө дагы бат эле жолун таап коет. Өткөндө айтылбады, 3 десе боо киши өтөт деп. Мына ошо киши партия түзө коет дагы, өтөт, 3тү ала албай калган, анткени 3кө конкуренция көбөйөт. Ал эми жанагындай региондон чыкпай калат деп. Ар дайым, мисалы үчүн президенттик шайлоодо бири 61 добуш алса, экинчиси 59 алат. Мына ал эмне болот? Анын өкүлчүлүгү президент болбой калабы. То есть дайыма азчылык, определенный эрежеге жетпей калгандар өкүлчүлүгү болбойт. Эми бул принципиалдуу. Мен принципиалдуу турганым жанагы адамдар өзлөрү списокты түзсүн. Списокты партиянын ана башылары, партиянын бостору түзбөсүн. Бул партиялык коррупцияга, бул партиянын ичиндеги коррупция. Мына партиянын ичинде коррупция болсо, анан ошол партиялар парламентке келип элди жыргатабы? Алар, конечно, дальше коррупциясын улантат. Өкмөттү шайлаганда, кандайдыр бир мыйзамдарга добуш бергенде, принципиалдуу маселелерге турганда, алдырбет. Эгерде партиянын ичинде коррупция гүлдөп атса. Сөзүңүздү бөлгөнгө мажбур болуп атам. Андан кийин оюңузду жыйынтыктарга мүмкүнчүлүк берем. Азыр өзлөрү аныкташ керек. телекөрүүчү бизди күтүп атты да, кечиресиз, азыр аябай көп күтүп калды дейт. Эгер дагы эле линияда болсоңуз, сиздин сөзүңүздү угатабыз. Алло. 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 Угатабыз, сизди сурооңузду айтып бериңиз. Саламат. Мен сиздерге суроом, катышуучулардын бардыгына. Шыкмаматов мырзага, бу элдин баары сиздер дагы түшүндүңүздөр. Партиялык шайлоо өзүн өзү актаган жок. Жогорку кеңештин абүрөйүн принциптен ылдый түшүрдү. Партиялык лидерлер опугу түзүп алып, закрытый акционерный общество түзүп алып, бизнес кылып, акчага көрүнгөн кишини алып барып отургузуп атат. Акыркы 10 жылда бизди туңгуюкка алып келдиңер. Эгер партийный шайлоо калса, дагы 10 жылда оңолбойбуз. Одномандатный келмейинче региондордон лидерлер, региондордун кызыкчылыгын колдогон, өсүп келаткан, акчасы азыраак, бирок билими, деңгээли, интеллектуалы чоң жигиттерибиз чыкпайт. Дагы эле партиянын башында жанагы май баштар өздөрүнүн акчасы көп кишилерин алып келип туруп, дагы элди эзет. Муну токтотпосок болбойт. Түшүнүктүү. Жанагы мен берген суроого окшош болду окшойт да. Мисалы, элдин баары ошентип атат. Мына эки жактан каалап атат. Бул жанагы эмне өзгөрбөйт мандат деп атпайбы? Мына парламентаризм менен бүт дүйнөнү өтөт. Парламентаризмди тийишпей эле, бул парламентаризмди дискредитация кылып аткан азыркы шайлоо системасы болуп атат. Мына партияларга шайлоо болбойт экен, партияга шайлаган болбойт экен, бул парламенттиңдин атасын осу курайын жаман экен деген сөз ушундан келип чыгып атат да. Туугандар, парламентаризм күнөөлүү эмес. Парламентаризм деген бул элдик бийлик деген сөз. Бүт дүйнө телегей тегис элдер ошентип өнүгүп атат. Биз болгону шайлоо системасын жана эмелеки киши айткандай, партиянын бостору эмес, жергиликтүү лидерлер чыксын. Эмелеки берген суроо берген адам абдан туура Токот эрежерин айтты. Биз ошо адам менен тилектешпиз. Анткени бул киши айткандай, азыркы телекөрүүчү айткан пикир бул бүгүн миңдеп, 100 миңдеп, миллиондоп санайт. Эгерде азыр биз сурам жолу өткөрсөк, көпчүлүк керек болсо 70-80% эл ушуну каалап турат. Эмне өзгөртпөйт ошондо? Анткени бул жерде бир балким бийлик үчүн бул кооптуудур. Мен Эмнеси менен жеке кооптуу ушинтип ойлойм. Анткени бул жерде бийлик өзүнүн контролун жоготуп алабыз деп чочулайт. Анткени эгерде эл айтса, бийликке жакпаган кишилер келип калышы мүмкүн. Анда жанагындай бетке чабарлар келип калышы мүмкүн. Анда жанагындай мөңгүгө каршы добуш бергендер келип калышы мүмкүн. Анда жанагындай эчки текелерди атпагыла деген мыйзамды мыйзамдаштырбай турган адамдар келип калышы мүмкүн. Ошондуктан бийлик ар дайым өзүнүн бийлигин короп келатат да. Ошондуктан биз контролдоп туралы, көзөмөлдөп туралы, биздин айтпагандан чыкпаган көзөмөл парламентиндай. Эми азыр айтып атпайбы Чимкирикте, иши көзөмөлдө турган парламент керек деген логика менен 2017 жылы, 2016 жылы
ошондой мыйзам тилекке каршы болуп калган. Ага, сөз сурап атасыз. 2016 жылы бул эреже 2016 жылы кирген. Бул эми фундаменталдык маселе негизинен бул жерде негизи бизде парламенттик башкаруу деп айтып аткан сөзүбүздүн проблемасында болуп атат да. Мындай жөнөкөй кыргыздын сөзү менен айтып берейин. Президентализм деген бул ханизм деген сөз. Парламентаризм деген бул курултайизм деген сөз да. Мындайча айтканда жалпы биригип башкаралы деген сөз. Эми шайлоо биз азыр талкуу кылып аткан нерсе, биз азыр колубузда бар мүмкүнчүлүктү, реалдуулукту алып гана биз азыр 9-3 деп айтып атабыз да. Бирок фундаменталдуу маселе башка жерде турат. Бул конституцияда турат. Парламенттик башкарууда деген шайлоолордо жеңип келген партиянын лидери премьер-министр болот. Жеңип келген партия өкмөттү түзгөнгө укук алып, премьер-министр өзү ар бир кабинеттин министрин өзү дайындайт. Сен билим берүүгө муну. Эгер ал жалгыз жеңип келе албай калган болсо, анда коалиция болот. Ошондо дагы эң көп добуш алып келген партия ал коалициянын башында болуп, премьер-министр болуп, негизги портфелдерди алат дагы калганын союздаштарына бөлүп берет. Бул парламентаризмдин негизги принциби. Бирок бизде тилекке каршы саясатчы менен мамлекеттик кызматкер деген түшүнүктү биз түшүнө албай атабыз дагы деле. Мамлекеттик кызматкер деген бул мандикер деген сөз. Бул дайындалып келе турган киши. Бирок тилекке каршы бизде премьер-министрлер деле бүгүнкү күнгө чейин министрлер деле саясатчылар эмес, дайындалып келген мандикерлердей болуп атат. Эч кандай шайлоолорго катышып, жеңип келип, элдин ишенимине ээ болуп, элдин ишенимине, кредитине татыктуу болуп келбей эле сырттан эле каалаган кишини биз сунуштап туруп, аны премьер-министр кылып коюп атабыз, министр кылып коюп атабыз, агенттик кызмат же фонддорго директор кылып салып атабыз. Алар өз кезегинде жоопкерчиликти сезбей атат. Сезбейт, себеби алар эл менен контракт түзүп келген эмес эч качан. Мен мынау программаны ишке ашырам, мен мынау платформанын башында турам, мен силерге мынандай убада берем деп алар эч качан сөз берген эмес. Анан ошол премьер-министр бүгүн дайындалып келген киши да. Ага караганда айыл өкмөтү бүгүн легитимдүү саясатчы болуп атпайбы? Ал деген элдин добушун алып, жок дегенде 24 кишиби, 44 кишиби ошол саясатчылардын добушуна ээ болуп, шайланып келип атат. Ошон үчүн шайланып келген менен дайындалып келген кишинин айырмасы ушул жерде болот. Ошон үчүн бизде конституцияга парламентке келген кишилер гана премьер-министр дагы, министр дагы болуп шайланганга акысы бар. Бир гана ошондой гана бизде эреже болуш керек да негизи. Бул ал эми кийинкиси бул биз айтып аткан 3%, 5, 7, 9 бул партиялык системанын мүнөзүн гана аныктай турган мындай мүнөз да. Эми арийне ал канчалык төмөн болсо, бул жерде коллегаларым, агалар айтып кетип аткандай, ошончолук элдин мүдөөсү, ошончолук элдин ишеними парламенттин ичине өкүлдөргө көбүрөөк кирет, көбүрөөк ошолорго кредит берилет, элдин мүнөзү көбүрөөк угулат деген нерсе мына ошондо жатып атат. Түшүнүктүү. Абжапар ага, азыр миске суроо берейин деп атам да. Мисалы биз азыркы системанын кандайдыр бир деңгээлде көпчүлүккө жакпай жаткандыгын айттык, бирок муну өзгөртүүгө болгон иш аракеттерди ошол эле депутаттар жактан, өйдө жактан биз көрө алган жокпуз да. Анан божомолдой турган болсок, ушул эле система менен биз шайлоону өткөрүшүбүз мүмкүн. Анан парламенттин жаңыланышына ушул система менен эмне кылыш керек? Жанагы партиянын тизмени аныктаган партиянын жетекчилерине ыйман берсин деп тилейбизби же эмне кылышыбыз керек ушуну айтыңызчы? Өзү мындай бир тарыхты карасак, азыр мисалы иштеп жаткан парламент кийинки парламенттик шайлоого мисалы 80-90% барганы менен жаңы келгени бир 30%-ын тегерегинде эле кийинки парламентке шайланып келип атат. Мисалы кээ биркилери 4-5 жолу шайланганга, 6 жолу шайланганга мүмкүнчүлүк алып. Эми бул элдин элегинен өтүү, мисалы азыр мынча процент кыйын экен, мынча болуш керек, анда өзү негизи элдин ишеничине кириш кыйын. Бир добуш алыш да кыйын, бирөөдү ынандырып анын добушун алыш негизи кыйын. Шайлоо ошон үчүн шайлоо. Ал жөнөкөй эле бир оңой болуп калып эле барып же жакшыраак сүйлөсө, же болбосо баягы тилинен от чыгып, чаң чыгып сүйлөп атса, башка кылса, ал элдин ишеничине ал мисалы ал дайым эле ишеничине кирип калышы мүмкүн эмес да. Акча көп болсо гарантия эс. Ошон үчүн азыркы система бизге мындай бир буга чейинки тажрыйбаларды эсептеп келип, анан ушул системага келсек керек. Анан азыркы айтылып аткан мисалы
9%, 3%, 5% болгондо деле бул принципиалдуу, мына менин коллегаларым айтты. Бул эгерде азыркы шайлоого барам дегендер ошо 9% болгондо дагы 3 же 4 саясий күчтөргө бөлүнүп алып туруп келет. 3% болуп калган болсо бир 7-8 саясий күчкө биригип алып эле ошол келет баары бир. Ошон үчүн эң негизгиси эми мен ушундай бир этаптардан кийин ар бир жана талапкерге добуш бере турган системага ошол эрежеге өтөбүз баары бир. Ошондо азыркы айтып аткан канча добуш алса ким, мисалы бир саясий партиянын тизмесин алып туруп анын ичинде мисалы бир талапкерге же 3 талапкерге добуш берсе, анан рейтинг менен ошо элдин арасында кадыр баркы, сөзүндө тургандыгы, буга чейинки жасаган иши же болбосо жакшылап элдин арасына алып чыгып берген жакшы программасы менен бир саясий күчтүн ичиндеги лидерлерди, ошол жердеги саясий партиянын ичиндеги мен деген кишилер келиши мүмкүн да. Түшүнүктүү. Алма дагы азыр биздин убактыбыз аягына келип жетип атат. Анан негизги тогутер акыркы суроолордун бирин берейин деп атам да. Мына келаткан парламенттик шайлоодо деле акча чечеби? 9% менен сөзсүз түрдө акча четет. Мына Сейтек Качкынбаев Японияда докторантураны окуп 7 тил билет. Японияда япондорго политология менен окутуп, ошо Токийский университетте сабак берип, мугалим болуп жүргөн. Мына өткөндө жергиликтүү шайлоолорго катышып парламенттен Бишкектен орун албай калды, себеби акчасы жок. Же болбосо бир 5 эле адам бар ошо Сейтекте билимдүү, бирок акчасы жок, өтпөй келатат. Мына азыр дагы тобокелге салып, мына жаштар келет деп Жанар Акаев үчөө биригип алып жаңы партия түзүп, азыр эми элдин батасын күтүп отурат. Азыр мына жалпы эл моралдык колдоону ушу жаштарга бериш керек. Мына азыр жаштар кейсин, кеткиле деген уран аябай күчөп кетти го. Мына, пожалуйста, коомдук запрос негизинде жаңы күч түзүлдү. Же болбосо булар деле прагматик болобуз десе, акчабыз жок, өтпөйбүз деп, Сейтекти келе кой деп, любой күчтүү партия мына эл көзүнө деле алат, баягы мончокту баягы не деп койчу эле? Көзү мончок жерде калбайт дегенде. Бирок булар тобокелге салып, Жанар үчөө бириктен буларга ийгилик каалап коелу. Чоң ажыдаарлары менен согушканга бет алышты да, башкача айткандачы. Акча жок. Акыркы суроону берейин. Мүмкүн болсо ооба же жок деп эле жооп берип коюңузчу. Азыр коомчулукта сиздерди жергиликтүү кеңештеги шайлоолорго катышат, жогорку кеңешке барбайт деп атат да. Мен сиздерден сурайын деп атам да. Жогорку кеңеште барасыздарбы? Эми ошол ниетте биригип отурабыз негизичи. Ооба же жок деп барасыз. Ооба, ошол ниетте биригип отурабыз. Түшүнүктүү. Тилекке каршы урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Эсиңиздерде болсо биз буга чейин коомчулукка жаңы парламенттин курамы олуттуу жаңыраарына ишенесизби деп суроо салдык эле. Анан азыркы учурда жок деп 281 адам, ал эми ооба деп 21 адам жаңыланыптыр. Азыр 301 адам жок деп, ал эми ооба деп 21 адам жооп берген экен. Дагы бир жолу келип бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчү, сиз НТСтен Артара программасын көрдүңүздөр. Аны мен Айбек Бибосунов алып бардым. Аман туруңуз.